Да. Урматтуу студенттер, биз силер менен буга чейин сабактын баардык темаларын өттүк. Ошентсе да мына силер үчүн өтүлбөй калган бир сабак бар. Ушул сабакты бүгүн өтүп коелу. Негизинен экран көрүндүбү? Ооба, көрүндү эжеки. Так, азыр мен экран жандырып алайын. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы фольклор. Анын жанрдык түрлөрү негизинен лирикалык жана дидактикалык жанрга токтолобуз. Силер менен биз эпикалык жанрды мурда кабардарбыз, өткөнбүз. Сабактын негизги максаты билим берүүчүлүк, өнүктүрүүчүлүк жана тарбиялык багыттагы максаттарды койгонбуз. Мында биз элдик өзеки чыгармачылык, анын түрлөрү, жанрлары жөнүндө жалпы түшүнүктөргө ээ болуу менен бирге лирикалык жана дидактикалык тектер тууралуу, алардын көркөм үлгүлөрүн окуп, фольклордук идеяларды андан ары өнүктүрүү максатында элдик өзеки чыгармачылык менен тереңден таанышып, бүгүнкү күндөгү анын ордуна маани берүүгө жетишебиз. Логикалык ой жүгүртүүбүздү өнүктүрөбүз, эс тутумубузду машыктырабыз, көркөм чыгармачылыктын, элдик өзеки чыгармачылыктын табитин түшүнөбүз, адабият менен өз ара байланышын бириктиребиз, кыргыз фольклорунун жалпы жанрдык түрлөрүн таанышып, этникалык маданиятка, этнографияга, фольклорго тиешелүү түйүндүү түшүнүктөрдүн маанисин, адеп ыймандык көтөргөн жүгүн, адабий мурастарды баалоого, инсандык таалим тарбиясын калыптандырууга аракеттелген ушул теманы ачып көрсөтөбүз. Мындан улам биз сабырдуулукка, чыдамкайлыкка, гумандуулукка, патриоттуулукка багытталган, табиятты сүйүүгө жана аны чын дилден коргой билүүгө, элдик идеялардын духунда фольклордун өзгөрүлмөлүү, жамаат менен жеке адамдын айкалышындагы фольклордук чыгармаларды аткаруучулардын менен жолугушуп, ушулар менен тереңден таанышып, азыркы учурдагы абалына чейин кандай деңгээлде экендиги жөнүндө биз жакшы таалим тарбиялуу ушундай максаттарды ишке ашырабыз. Сиздер менен белгилүү болгондой, биз өткөн сабагыбызда элдик чыгармачылык, бул фольклор негизинен бир чоң дарак боло турган болсо, өзөгү элдик өзеки чыгармачылык боло турган болсо, анын 3 теги бар. Лирикалык тек, эпикалык тек жана драмалык тек деп 3кө бөлөбүз. Адабияттын ошо өзеки багыты мына ушул бүгүн биз лирикалык текке токтолуп көрөбүз. Караңыздар, көркөм адабият, жазма адабият жана өзеки адабият деп бөлүнөт деп биз мурдагы сабактарыбызда айтканбыз. Азыр биз өзеки адабияттагы ушул тектерге көңүл бурабыз. Кыргыз эли өзеки чыгармачылыкка өтө бай. Мен силерге сабакта айткандай, мына түрк элдеринин адабий байланышы багытында Түрксой уюмунун биригүүсүндө окумуштуулардын конференция симпозиумдарында айтылгандай, эгерде биз байыркы ата бабаларыбыз кандай жашагандыгын, кандай цивилизацияны башынан өткөргөндүгүн, кандай элдик өзеки чыгармачылыкка, фольклорго бай экендигин билгибиз келсе, ушул кыргыз эли менен жакындан тааныш болойлу. Кыргызстанга саякатка барайлы. Кыргыз эли башка түрк элдеринин ичинен азыркы учурда дагы ошол баалуулуктарын сактай билген,
ошол баалуулуктар менен жашай билген, ошол баалуулуктарын өнүктүргөн, ал гана эмес бүткүл дүйнөлүк улуттук баалуулуктарды коргогон ЮНЕСКОда дагы эң көп катталган кыргыз эл оозеки чармаларын биз көрө алабыз деп манас баш болгон элдик оозеки чармачылыктын баардык жанрларын көрө алат экенбиз деп окумуштуулар белгилегендей, мына биздин чармаларыбыз эң алгачкы байыркы жанры ушул лирикалык жана дидактикалык, эпикалык жанрлар болуп эсептелинет. Фольклордун биз мурдагы сабагыбызда айтканбыз, элдик оозеки чармачылыктан, жазма адабияттан мындай өзгөчөлөнгөн 5 түрүн айттык эле. Анын элдүүлүгү, анын көп варианттуулугу, ооздон оозго, атадан балага адабий мурас катары оозеки берилиши, туруктуу көркөм сөз каражаттарынын жана коллективдүүлүгү жөнүндө биз өзгөчөлүктөрүнө токтолгонбуз да. Мына бүгүн лирика деген эмне? Бул термин гректин лира деген сөзүнөн тамырланып, адабиятта көркөм сөз өнөрүнүн белгилүү чегин аныктаган өзгөчө түр катары белгиленет. Лирикалык түр дидактика болсо, гректин үлгү болорлук деген сөзүнөн алынып, адамды адамгерчиликке, ыймандуулукка, адеп ахлакка үндөгөн акыл насаат түрүндөгү чыгармалар кирет. Ал эми эпикалык текке лирика, мында эпикалык текке эпос грек сөзүнөн ангеме дегенди туюнтуп, түрдүү окуялардын жүрүшүн сүрөттөп, адамдын аракеттери, өз ара байланыш мамилелери жөнүндө сюжеттүү окуялардан кабар берет. Биз лирикалык тектерге токтоло турган болсок, мына бул жерде чакан бир презентациялык мына материалда баардыгын ушунун ичине киргизүүгө аракет кылып көрдүк. Караңыздар, ар бир элдин, ар бир улуттун өзүнүн маданий, адабий баалуулуктары фольклорго барып такылат. Мына лирикалык тек дагы арман ырлары, эмгек ырлары, сүйүү ырлары, бешик ырлары, эм-дом, айтыш, каада салт, ырым-жырым ырлары менен коштолуп, мына ушундай жанрларга бөлүнгөн. Биз сөз кылып жаткан ал эми кийинки тек, мына дидактикалык тек болсо, караңыздар, табышмактар, жаңылмачтар, макал лакаптар, санаат насыяттар болуп, балдар фольклору дагы мына ушул жерге кирет. Биздер дидактика деген сөз өзү эле айтылып тургандай, таалим тарбиялык мааниге ээ көркөм сөз каражаттарынан топтолгон чыгармалар топтолот. Эпикалык тектер боюнча токтоло турган болсок, мында эпостор, кыргыз эли өзүңөр билгендей өтө эпосторго бай, манас баш болгон трилогия, Семетей Сейтек трилогиясы, андан сырткары 40тан ашык кенже эпосторубуз, лирика философиялык эпосторубуз ушул эпикалык чыгармалардын түрлөрүнө кирет. Андан сырткары дастандар, турмуштук жомоктор, мифтер, жөө жомоктор, тамсилдер жана легендалар кирет. Биз бүгүн сиздер менен лирикалык текке токтолобуз. Кыргыз элинин элдик оозеки чыгармаларынын мааниси экран көрүнүп атабы? Көрүнөт эжеке. Кыргыз элинин элдик оозеки чыгармаларынын мааниси бул эстетикалык жактан абдан адамга рахат тартуулап, өзгөчө элдин тарыхын чагылдырган, баалуу табылгаларды өзүнүн ичине камтыган, таалим тарбия берүүчү, оң терс, жакшы жаман жөнүндөгү түшүнүктөрдү чечмелеген туюнтмалар экендиги жана жашоо тиричилигибизде булардын баардыгы буга чейин энциклопедиялык мазмундагы
китептин милдетин аткаргандыгында турат. Bunun түпкү маңызы тектүү байыркы кыргыз элдеринин рухий байлыгынын көп жактуу бай мазмунун элдик казынасын сактаган жана ошол милдетти аткарган жалгыз гана элдик оозеки чыгармачылык болуп келгендиги белгилүү. Биз фольклор жөнүндө сөз кылдык. Ойлоп көрсөңүздөр, фольклор деген эмне? Бүткүл дүйнөгө таандык бул түшүнүк англис тилинен элдик акылмандык, элдик билим деген түшүнүктөн алынган элдик оозеки чыгармачылык болуп эсептелет. Жалпы эле көркөм адабият оозеки чыгармачылыктан жана жазма адабияттан турат. Мына ошол элдик оозеки чыгармачылык 1847-жылы англиялык окумуштуу Томстун сунушунан кийин фольклор деп аталат. Бул сөз англис тилиндеги акылмандуулук деген маани бойдон сакталып калат. Фольклордо элдин тарыхы, улуттук белгиси, башка элдер менен болгон карым-катнашы, психологиясы, турмуштук түшүнүктөрү оозеки баяндалат. Элдердин ушундай болсо экен деген келечек жөнүндөгү күткөн үмүт тилектери, кыялдары, идеялары чагылдырылган элдүүлүк мүнөздү сактайт. Микрофонду коебуз. Микрофон. Оскол болбогула дебедим беле, азыр өчүрүп койгул неме болуп. Демек, элдин мүнөз тилектери сакталат. Микрофонду өчүрөбүз. Hazır, böyle hazır. Açık kitap. Yavrum bir telefonda açırıp koyayım. Mikrofonda. Gel mikrofonu açırıp koyayım. İltimas dersken Allah bir attı. Мен ошол микрофонду өчүрбөй аткан. Мага тоскоол болуп атат. Yüzü görünüp geçti. Болду, өчүрдү. Мен өзүм бар удалить этейинби? Udal koloni. Мен билбей атам да, Кадыров окшойт чамасы. Эми экинчи курс болуп калдыңар. Бул тартипти кабыл алууну үйрөнүшүбүз керек да. Фольклордук чыгармалардын өзгөчөлүгү, элдүүлүгү, варианттуулугу, салттуулугу, оозеки болушу, көркөм системасында туруктуу сөз айкаштардын камтылышы жөнүндө биз өткөн сабактарда өткөнбүз. Мына ошол фольклордун түрлөрү лирикалык түр, дидактикалык түр, эпикалык түр. Мына ошол бир чоң дарактын 3 өзөгү ушул тектер жөнүндө сөз кыла турган болсок, мына лирикалык тек. Караңыздар, лира деген сөздөн алынган. Анын өзгөчөлүгү негизинен бул кыска жанр, өтө кыска. Бир кезде анын автору болсо дагы азыр элдик мүнөзгө ээ болгон эмгек, сүйүү, ырым-жырым, дарым, арбоо, арман, кошок деген сыяктуу бир нече ырлар кирет булардын арасында. Кээ бирлери толук жанрын сактап калган, айрымдары болсо замандын, доордун, мезгилдин талабына жараша катуу өнүгүп, кээ бирлери жоголуп кеткен учурларга да бар. Мындай ырларга бизде азыркы жакшы өнүгүп аткан ырларыбыздагы дин ырлары, ырым-жырым ырлары, үйлөнүү, арман, кошок, каргыш, мактоо, жоктоо сыяктуу ырларды атоого болот. Эмгек ырлары эң байыркылардан болуп саналат. Негизинен мал чарбачылыкка, мергенчиликке, дыйканчылыкка арналат. Себеби дегенде, сиздер кыргыз көчмөн цивилизациясы деген биздин биринчи лекциябыздан кабардар болгонуңуздардай, кыргыз эли
мал чарбачылыкка, мергенчиликке жана кийинки учурларда дыйканчылыкка арналган жашоо шартында, көчмөн турмушунда жашагандыктан, демек алардын ырлары дагы мына ушуга багытталган. Эмгек процесси менен тыгыз байланышта болуп, элибиздин көчмөндүү жана мындай кийинки этаптарда отурукташкан турмушу көз алдыбызга тартылат. Эмгек ырлары кайсы доорлорду, кайсы фольклорду карабайлы эң байыркы доорлорго барып такылат. Алардын табияты ошол оор эмгектин мүнөзүн, ритмин, кыймылын, темпин, күчүн, эркин, анын мамилесин, анын шартын, аткаруусун, сапатын, башкача айтканда бардык деңгээлдерин ошол жараша ритмге салып ырдайлар. Элдик эмгек ырларынын генезисинде кыргыздардын жашоо тиричилигинде байыртадан бери келе жаткан мал чарбачылык, кол өнөрчүлүк, дыйканчылык жана ырлары кеңири учурайт. Эмгек ырларынын максаты негизинен оор турмушту жеңилдетүү, адамдардын үмүт тилегин чагылдыруу, эмгек куралдарын демөөр берүү сыяктуу негизги эсептелет. Биз азыр сиздер менен эмгек ырларындагы эң алгачкы этаптардагы бекбекей ыры, бул шырылдаң ыры жана ок майда ырын айтабыз. Сиздер менен ушуну менен бөлүшөлү. YouTube каналында тереңирээк сиздер өзүңүздөр дагы көрө бересиздер. Азыркы салтта, азыркы шартта ырдалган шайыр апалардын аткаруусунда чолпон ата айрымдары фольклордук тобунун негизинде мына аткарылган бекбекей, селкинчек ырлары жөнүндө токтолобуз. Мына YouTube'да каналында көрсөңөр, абдан көп түрлөрү, түрдүү варианттары бар. Колдорундагы улуттук инструменттер, мына байыркы ата-бабаларыбыз пайдаланган инструменттердин коштоосунда ырдашат. Бекбекей качты, бел ачты, белине белбоо жарашты, саксакай качты, саяшты, санына сайдоо жарашты деп. Ритмдүүлүгүнө көңүл бурабыз ырлардын. Демек, азыркы учурда элдик фольклордук ансамбльдер абдан кеңири учурган неме кылган мезгилде бизде ушул фольклордук ансамбльдин аткаруусунда элдик чыгармаларыбыз дайыма ырдалып, ушундай конкурстар шайыр апалар тобунда дайыма ырдалып жүрөт. Ошолордун дагы бир түрү мына шырылдаң ыры менен көңүл бурабыз. Бул жигиттердин демек сөзүнөн бая тааныш болгондой, демек бул ырлар жылкычынын ырына кирип атат. Мына ал акыркы эмебиз, мына эмгек ырларынан айрыкча дыйканчылыкка байланышкан ырларыбызга кирет. Ок майда деген ыр.
Maydalay basın canına fayda. Oroy oroy maydalay basın canına fayda. Oroy oroy başkanın mayda orot olsun. O mayda başkanın mayda orot olsun. O mayda kırça başkanın mayda kırman olsun. O mayda kırça Biz bul janrlardan мынакей өзүңүздөр күбө болгондой оор жумушту жеңилдетүү максатында жылкычыларга арналган, дыйканчылыкка арналган чыгармаларга токтолдук. Эмгек ырларынан кийин абдан кеңири тараган дагы бир түрү абдан көп бул боюнча сиздер дагы өзүңүздөр карап, изилдеп, YouTube каналдарын карап чыга турган болсоңуздар, бул боюнча абдан көп материалдарыбыз бар. Кийинки биз немеге көңүл бура турган болсок, сүйүү ырларына токтолойлу. Сүйүү ырлары. Эң лирикалык Опмайда деген элдик чыгарманы жалпыбыз менен турмушта эң көп нерселерге салыштырып, сүйгөнүнө жалбаруу, ашык болгонуна жеткендиги жөнүндө, кумарлануу, күчтүү сезимдерин чагылдырган, ойноп күлүүгө чакырган сүйүү ырларынын идеялык тематикалык негизин түзөт. Буларда секетпай жана күйгөн ырлары деп экиге бөлөбүз. Аларды аткарган сүйүү ырлары элдик салтка, үрп-адатка айланып, сүйүүнүн кадыр баркын таңазылап, аны бийиктикке алып чыгууда сөздүн эмоционалдык күчүн, этикалык мындай жүрүм турумун, психологиялык салыштыруулар, троптор аткарган. Ырым-жырымдарга токтолсок, караңыздар. Секетпай ырлары бизде абдан көп, азыркы мезгилде жар ырларынан дагы көрөсүңөр, кошок ырларынан көрөсүңөр. Ошонун арасынан дагы бир ырым-жырымдар бул баардык өзеки чыгармачылыгыбызда кеңири кездешет. Магиялык сөздөргө ишенебиз сөздүн. Адамдар жаратылыштын күчтүү сыйкырынан үмүт, кыял, жакшылык күтүшкөн. Мында бул жанрдагы чыгармаларда негизинен адамды, жан-жаныбарларды, малды айыктырууда, дыйканчылык, аңчылык кылууда, кырсыктан чыгууда ырым-жырымдарга белгилешкен. Ырымдарым ырлары элдин айрым мифологиялык жана диний көз караштарына дагы ылайык чагылдырылган. Арбоо маанисинде да айтылат. Сиздер эстеп көргүлөчү, азыркы мезгилде дагы кайсыл ырым-жырымдарыбыз актуалдуу болуп атат? Мен мисалы үчүн кирне ырларын билесиңер, кирнелегенде дагы сук кирне, сук кирне, чык кирне, тиги көз немеге бар, жан көңүлү начар адамга бар, ниети бузук адамга бар, бундай эмнең бар деп туруп ырымдап, жырымдап. Андан сырткары ар кандай ооруларды көчүрүү ырларында дагы ушул көп кездешет да. Бата ырлары деп атайбыз. Бул ырлар, бата ырлары азыркы учурда дагы актуалдуу. Бул биздин жашоо тиричилигибизге кеңири кечирип коесуздар, неме зарядка сай болайынчы. Барсыздарбы? Өчүп кетпедиби? Жашоо тиричилигибизде өлүм менен өмүргө, адамдар ортосунда мамилелерге арналган ырлар, бата ырлары азыркы Курандын 1-сүрөсүндө, Фатиха сүрөсүндө дагы абдан көп кездешет. Алкыш тирек деген ырларыбыз дагы элибиздин байыркы түшүнүгүндө жаш балдарга бата берүүдө, жаңыдан турмуш күткөн адамдарга бата берүүдө,
бата менен жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт деген түшүнүктүн негизинде адамдардын турмушуна тамырлаш, реалдуулук менен байланышта бул жакшы түшүнүктөрдүн негизинде алынат. Кийинки лирикалык чыгармаларыбыздын, эпика чыгармаларыбыздын дагы бир түрү дин ырлары. Мазмуну жагынан ырым-дарымдарга жакын келет. Бирок алардын мындайча айтканда дин ырлары фетишизм, анимизм, тотемизм ишенимдеринен башталган. Шаманизмдин дагы көчмөн элдердин маданиятында жайылган. Кыргыз эли өзүңүздөр билгендей көчмөн элдердин катарына киргендиктен ушул шаманизм дини өтө кеңири кездешкен. Кийинчерээк бул башка диндердин таасири менен кыргыздарга ислам дининин таасири менен дагы ислам динине тиешелүү дин ырлары кеңири тараган. Айрым дин ырларынын өздөрүнө таандык байыртадан келе жаткан салттык обондору жана атайы адистештирилген аткаруучулары бар экендиги таандык. Аны мисал катары мына Куранды айтууда, Куранды окууда, ошонун ыргактары, анын жанагы таасири дагы эле болсо биздин кан тамырыбызга, жан дүйнөбүзгө жакын бир түшүнүктөр менен коштоп келет. Үйлөнүү салт ырлары дагы биздин лирикалык жанрыбызда тегибизде абдан бир чоң кеңири тараган түрлөр болуп саналат. Бул ырларда мисалы үчүн эки жаштын баш кошуусу, кызды узатуусу, тосуп алуусу, жеңесинин кызды узатуусу сыяктуу элдин үрп-адат, каада салттары менен коштолот. Жашоо тиричилигибизден бул тематикабыз азыркы мезгилде дагы актуалдуу, азыркы мезгилде дагы бул өзүнүн ролун аткарып келе жатат. Мында үйлөнүү салт ырларыбыз өзүнчө ритуалдарга байланыштуу тематикасы бар. Кыз оюндары дагы өтө кызыктуу. Кыз келиндер, жигиттер тараптан эки тарап болуп алышып, ар кандай оюндардын коштоосунда ырдалган ырларыбызга кирет. Үйлөнүү салт ырларынын арасында дагы бир мындай кемпир өлдү деген кошо аткарылган ырлары бар. Ошонун ичинен биз бир экөөнү мисал катары көрүп коелу. Демек, жар ырлары. Силерде дагы өзбек элинде дагы бул абдан кеңири кездешкен, жар айтуу ырлары. Мен элдик өзеки чарбачылыктагы чыгарылган ырлардын дагы бирөөнө токтолуп көрөйүн. Ушул жар айтуу. Кошулушуп эки жар жүк болуптур жар. Кубанышып бир журтум котконуптур жар. Толкуп келген мейманга тойбаштайбыз жар. Болушунча аябай бой таштайбыз жар. Бой таштайбыз жар. Мындан улам биздин азыркы үйлөнүү үлпөт тойлорубуздун өзүндө дагы ушул элдик ырлардын коштоосунда ушул салттык фольклорду биз азыркы учурда дагы турмушубузда пайдаланып келебиз. Андан сырткары санаат терме ырлары.